Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар силер менен миграция жаңылыктары. Кыргызстанда Россиянын мир картасы иштебей калды. Крокус-Сичегидеги теракттан кийин Москва жергесинен 1,5 миңден ашык чет элдик жаранды депортация. Мошенниктер жаңы финансылык алдоо жолун таап, жарандарды алдап жатат. Москва мэриясы орозо айт намазына мусулмандарды чыкпоого чакырды. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанда 5 апрелден тартып карта мир, Россиянын карта мири иштебей калды. Буга себеп вторичная санкция деп коет. Дүйнөлүк банк Россия тарапка акча которуу системасына санкция киргизген болчу. Ким эгерде Россиянын банктары менен иштешип, ошо платежный система менен иштешсе, вторичный санкция киргизебиз деп бирсире коркутту. Буга чейин Армения, Казакстан ошо мир системасына отказ берген. Эми кезек Кыргызстанда келди. Ошон үчүн банктар коркунучтун негизинде ошо система менен иштешпөөгө бөгөт койду. Россия Федерациясында Крокус-Сичидеги теракттан кийин баш аягы 1,5 миңден ашык депортацияны болгону Москва шаарынан кетти. Бул тууралуу Мосгорсудтун расмий сайтынан көрө алдык. Тактап айтканда 1502 жаранды принудительно жана добровольно депортация кылып, выдворение кылып жөнөттү. Көбүнчө ал тизмеде болсо Тажикстандын жарандары жана Өзбекстандын жарандары. Кыргызстан, Армения жана Азербайжан аз эле ченемде жарандар депортация болду. Кудайга шүгүр. Урматтуу мекендештим, жагымдуу кабарлардын бири. Биздин ишкер мекендештер Авитанын аналогу болгон жаңы Избук деген мобилдүү приложение ойлоп чыгарышты. Бул кыргыздардын жаңы чыккан маркетплейси. Бул жерден силер телефондон баштап машинеге чейин мебель болобу, башка буюм болобу сатып алсаңыздар да болот, жана сатсаңыздар да болот. Бул приложениени англисче Избук деп жазып туруп, App Store'дон жана Google Play'ден көчүрүп алсаңыздар болот. Кыргыз мекендештерибиз колдоп, кыргыздардын товарларын сатып алып өндүрөлөт. Россия Федерациясында жаңы алдоо мошеннический система, финансовая система башталды. Злоумышленники обзванивают граждан, пострадавших от финансовых пирамид, в основном от Финика. Представляются экспертами юридической компании и предлагают помощь вкладчикам в возврате денежных средств, которые те вложили в финансовую организацию. Бул Финика компаниясына мурда жабыркалаган жарандарга банктан чалып атабыз деп, атайын эксперттик комиссиялардан чалып атабыз деп, алдап канча акча карыз болсоңуздар, ошонун 10%-ын которосуңар, страховка катары ошонун негизинде силерге жана Финикага төлөгөн акчаңарды баары кайтарып беребиз деп чалуулар башталды. Буга Кыргызстан жарандары дагы Финикага көп катышкан, билебиз. Ошон үчүн мекендештер кимде кимге маалымат ошондой чалып атса, банктан чалып атабыз десе, ишенбеңиздер, мунун бүт баары мошенниктердин айтымы. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин пресс катчысы Ирина Волк билдирди. Москва мэриясынын алдында департамент по делам национальности деген бар. Ошол жерден мусулмандарды теракттан коркунуч максатында орозо айтка чыкпоого суранды. Негизи расмий чектөө жок. То есть ким кааласа барып ошол орозо айтка барып катышып, намаз окуп, Кудайдан жашнакай тиленсек болот. Бирок ошол бул департаменттин болгондо эле суранычы, өтүнүчү онлайн трансляцияда болот деп атат. Ошого балким үйдөн эле намаз окуп катышасыңар деген сунуштамасын берди. А негизинен чектөө эч кандай жок. Сак саламатта болуңуздар мекендештер. Жаңылыктар болсо силерге айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Сөздү бүтөрүнүн астында сөзсүз түрдө биздин YouTube каналды колдоп, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуз. Көрүшкөнчө.